салют досторубуздун баардыгына салам. Биз сиздер менен жогу кутман күн деп амандашып подкастты баштадык. Кош келипсиз. Достор, кандайсыңар, кандай жүрөсүңөр? Ушул акыркы мындай айтканча күндөрү болуп атат болуш керек. Эс алуу убактардан, анткени болсо кийинки жумадан баштап кайрадан жумушка чыгыш керек. Пахайт этмей деп айтпа теги. Кышта, музакта чыкпап. Жаңы жыл кирип келди. Жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Мирель жана Ако кызматтабыз. Анан бүгүн жакшы күйөөнү кантип табабыз деген теманын тегерегинде сөз кылалы деп атабыз да. Жакшы күйөө. Кесиптеш, сенден сурагым келип атат. Сен болочокто өзүңдү кандай күйөө элестетесиң? Эки нерсе мындай баланс кылайын деген ой болуп атат да. Негизи мен ошондой эле кандай сезимдүү, сүйүктүү болсом дагы ошол заматта деле мындай кандай муздак эмес, мындай эркектүү сапаттарымды да көрсөткүм болом го деп атам да. Анткени болсо эркек деген бир гана катуу жумушту кылып, анан үй бүлөнүн мындай башчы болуу, үй кожоюн дебейби? Ошол заматта эле сүйүү меримдүү жана бирок эркек катары үйдү мындай көтөргөндө, үй бүлөнү баккандай болом деп үмүттөнүп турам да өзүмө. Анан ушуга да үмүттөнбөстөн дагы ушул кандай десем, максат койдум ушундай болом деп. Ошого барып атам да. О, жакшы, азаматсың. Буюрса үйлөнүү тойго чакырып калсаңчы, ушуну айтам. Мирел мондай деп айткан деп айтам да. Эсет койгу. Ооба. Кантип жакшы күйөө табыш керек? Негизичи ар бир эле эркек, ар бир эле кыз сыяктуу болочокто бактылуу үй бүлө куруп, жакшы күйөө болуп, өзүнүн үй бүлөлүк милдетин, аталык, күйөөлүк милдетин аткарууну каалайт болуш керек. Бирок мен ойлоп койдум, бул жерден тарбияны караш керек экен деп. Эгерде мындай эми кечирип койгоңуз эметип коеюн. Жанагы мындай бар эмес беле, эркек келинчек тамдаганда жакшы кыз, таза кыз деп мындай сулуу кыз болсун дейт го анан. Мага деле кызыктырып болчу. Негизи кыздар болсо көбүнчө сүйүп калып тийип кетип атпайбы? Ооба. Анан ушул жерде кошумча кантип ушул туура эле сүйүп калып чыгып кеткен. Бирок силерде кыздарда мындай көз караш барбы? Мындай болушу керек эркек. Ошондо күйөөгө тием, турмушка чыгам дегендер болобу? Ооба, негизи айымдардын, кыздардын көбүндө эле мен билген, мен уккандардан баарында эле ал адамгерчиликтүү болсун, ал эркек катары жоопкерчиликтүү болсун, өзүнүн милдетин аткарганды билсин дешет да баары эле. Бирок кыздар баягы эмоционалдык жактан, эмоционалдуу келгендиктен, кыздарда эмоционалдык ачкачылык деп коет эмеспи, голодание, ушул дайыма болгондуктан жакшы сүйлөп, жылуу сүйлөгөндөрдү бул мени сүйөт экен деп кабыл алат да. Кулак менен сүйөт деген ушул эле турбайбы? Ооба, бул чындыгында бар. Анткени мен таң калдым, жакында жакшынакай кыз эки жолу, жок, бир жолу үй бүлө куруп ажырашып кетиптир да. Анан турмушка чыгып атканда өзүнөн улуу, анан эмнеге десем, ал мени сүйөт дейт да. Анан мен ойлоп койдум, кыздардын көбү биринчи кезекте ошол сезимди коюп коет окшойт депчи. Анан ошол сезимди коюп койгондуктан кийин бактысыздар болуп калабы деп ойлоп койдум да. Анткени сезимден улам баягы эртеңки күнү квартира алагандай таппайсыңбы, качан деген суроо жаралат. Сезимден улам мунун ата энеси мындай адамдар турбайбы, тарбиясы мындай турбайбы дегендер болуп калат. Анан кеч көзү ачылып калганда анан өкүнүп калыш мүмкүн экен да. Сүйлөгөндө эле билет турбайбы дегендей. Ооба, сүйлөгөндө эле билесиңби деп анан аягында сен сөздөн башканы билбейсиң деп айтып калат да. Анысы кандай? Мен айтайын дегеним ушул экен, Мирел. Эгерде жакшы жолдош тапкыңар келсе, анда анын өскөн чөйрөсүн, ата энесинин тарбиясын карагыла депчи. Анткени баягы алма убактан алыс түшпөйт го. Ата энеси кандай тарбияласа, үйүндө кандай мыйзамдар бар болсо, анда ошого жараша ал бала өзүнүн болочок үй бүлөсүнө да ошолдон эле алып барат, ошол эле мыйзамды алып барат да. Эгерде үйдө ата биринчи тамак істейсиң, анан сен жейсиң, же болбосо ачка отур деген мыйзам бар болсочу, ал ошол мыйзамды үйүнө алып барат. Эгерде үйүндө апасын сыйлап, апасын менин балдарымдын апасы деп көзүн карап сыйлап, урматтаса, анда ошону эле үйүнө алып барат да, келинчегине ошондой мамиле кылат да. Ошондуктан эгерде жакшы күйөө тапкыңар келсе, анда сөзсүз түрдө үй бүлөсүнө, ата энесине жасаган мамилесин карагыла, сөзсүз деп айтмакмын. Бул жакшы күйөө болуунун бир кандай десем, баягы гарантияларынын бири да. Анан дагы ойлоп коем, ошол жакшы күйөө болуш үчүн бул өзүнүн сүйлөшө келесиң го, сүйлөшө келгенде баарлашууга ачыкпы, оюн айта алабы. Кыздар, дагы бир жолу айтайын, жашоодо деле, турмушта деле ошол. Мисалы мен курбуларымдын көп эле 90% турмушка чыгып бала чакалуу болуп калды да. Нааразычылык эмнеден болот дебейсиңби? Ал акча таппай койгондуктан эмес, ал ары бери баскандыктан эмес, андай нерсе жок, баары эле бар, бирок мага көңүл бурбайт.
деген нерсе. Анан ар бир үй бүлөдө ушундан башталат экен. Мага көңүл бурбайт деп. Анткени эркек үчүн милдет башка, аял үчүн эркектик милдети башка. Экөөнүн түшүнүгү эки башка болуп калат экен. Анан биз жана жогоруда айтылган эле кыздар эмоционалдык жактан ачка болгондуктан биз дайыма жылуу сөздү күтөбүз. Тамак жасап койсоң, ой рахмат, аябай таттуу болуптур дегенди күтөбүз. Жөнөкөй эле кийимин жууп койсо, рахмат, менин келинчегим абдан тыккан кийимдерди тим эле сонун кылып жууп үтүктөп коет деген жөнөкөй эле колдоо, жөнөкөй сөздөрдү күтөт экенбиз да. Анан ошол биздин эмоционалдык баягы ачкачылыгыбызды канааттандырганда биз ого бетер дагы жакшы аракет кылайын дейт экенбиз. А эгерде эркек бул өзүнүн милдетин кылып атат деп карабай койсо, анда бул мени повар катары көрөт, бул мени уборщица катары көрөт деген сөздөр келип чыгат экен. Мындай суроо пайда болуп кетип атат. Эгер ушундай болсо, бирок көбүнчө эркектер дагы кызыгы жок болуп кетип атпайбы? Ал эмне себептен? Аялдын күнөөсүбү же эркектин да күнөөсүбү? Эркек кызыксыз болуп калгандыктанбы? Ооба, кээде кызык. Негизи көңүл бурбай аткан аялына көңүл бурбай атсанда эркек көңүл бурбай атпайбы? Ошондо да, бул жакта айтылып атпайбызбы? Аял ушул эркекке эме кылыш үчүн күтөт депчи. Эркек кылбасачы аны. Эмне себептен болуп калышы мүмкүн? Муну мен эми бул суроого мен ар кандай эмелерди угам, бирок мен өзүм бойдок болгондуктан түшүнө албайм да. Жакын адамым айтып калды да, рахмат деп сүйлөшүп, анан ачык сүйлөшүп деп ушул жөнүндө сөз болуп калса, анан айтат, сенин тарбияң, сенин чөйрөң ушундай дейт. Силер ачык айтышып, ачык сүйлөшөсүңөр. А менин тарбиям, менде бизде мындай жок. Мен мындайды көргөн эмесмин. Атам апама эч качан мынтип айтчу эмес. Мен үчүн бул өөн дейт. Мен үчүн жөн эле барып мен сени сүйөм деп айтыш оор, мен үчүн өөн дейт да. Анан ушуну ойлоп койдум, тарбия баары бир аябай чоң ролду ойнойт экен депчи. Тарбияны караш керек экен. Эгерде балада өмүрү андай болбосо, анда кыз күтпөй эле коюш керек анычы. Ооба, мен бир ошого кошумча кылып кетмекмин, бир мисал бергенде, мен Аргентинадан келген досторум баса футбол бүтпөдү, ошондо эле мындай суроо берди, мындай дейт экен да, Аргентинада болгон апалар кыздарына айтат экен да, мынтип. Апалар кыздарына айтат экен, эгер бала менен таанышып, сүйлөшүп карасаң, анын футбол ойногонун көр дейт. Неге десе, аргентиналар футбол ойногондо алар негизи баарыбыз эле эркектер футбол ойногондо өзүбүз мындай нукура эмебизди көрсөтөбүз да, сүйлөгөнүбүз, адат кылганыбыз, бирөө бутка тепсе, тигинсе, чын эмебиз чыгат экен да. Кыздардын алдында биз жакшы көрүнүп сүйлөйбүз. Бирок футбол ойногондо биз реалдуу болобуз да. Эркек менен кандай кыздай сүйлөшпөйсүң да. Ооба. Ошон үчүн айтат экен, эгер бул бала менен сүйлөшүп турмуш кошом десең, футбол ойногондо бир жолу хотя бы көрүп кой дейт экен. Анан мен ойлойм, негизи эркек тандоодо бул ички стержень деп коет эмеспи, адамда ичти бир потенциал, ичти бир күчтүү эркекти караш керек экен да. Жөнөкөй эле сөзгө таарынып, сынып калбаган, жөнөкөй эле сөзгө деп мындай майдалана бербеген эркекти караш керек экен. Ал үчүн сүйлөшүп жүргөндө эле жакшы көрүнүп мени сүйсүн деп эмес, ошол учурда эле сынап башташ керек экен да. Ар кандай сөздөрдү айтып, акырын намысына тийип, акырын мактап көрүп, кандай реакция кылат, ошолордун баарын кыз электен өткөрүшү керек экен. Сүйлөшүп жүргөндө эле, эгерде эркекте баягы ички стержень күчтүү болсо, ички мындай адамдык күчтүүлүк болсо, анда кийин ал аялды аялым деп тур эле, бул аял да деп оңой көтөрүп кетет да. Эгерде анте албасачы, анда өмүр бою аял эркек болуп жүрөт да. Анда аял эркек да болот, аял да болот, анда кыйын болуп калат экен. Ошондуктан ойлоп койдум, ошол эң эле жакшысы биз бир подкастта Мирель эсиңдеби, экөөбүз айтпадык белек, консультацияга баргыла депчи. Туура. Мен ушуну дагы эле сунуштагым келет да. Мен деле сунуштайт элем. Ооба, эгерде жакшы күйөөгө тийгиңиз келсе, турмушка чыккыңыз келсе, баягы ийгиликтүү чыксаңыз келсе, анда сөзсүз ошол мырзаны ичтип алыңыз дагы, психологторго барыңыз, үй бүлөлүк тажрыйбасы бар адамдарга барыңыз деп. Туура, негизи ата энелер көп сунуштарды айтат го, мындай кыл деп. Мен дагы эле айткым келет да, эгер бизде сонун сөз бар, бул ыйык жазууда жазылган, эркек дейт аялын өзүн сүйгөндөй сүйүшү керек дейт. Бул негизги үй бүлөнүн бул формуласы. Мен дайыма айтам, муну формула деп. Аял болсо эркекке, Кудайдан кийин эле анан эркекке баш ийиш керек депчи. Туура, ат сөз айтылгандарга кошулам. Ушул убактыбыз соңуна келип калды. Айтмакчы, баардык жерде негизи сүйүү керек экен. Сүйүү баардыгын жеңет, сүйүү баардыгына көз жумуп жаап коет да. Достор, сүйгүлө сүйүлгүлө анда. Ооба, кийинки подкастта улантабыз ушул теманы, биз менен байланышта болуп тургула. Биздин сабактар менен кененирээк Алкитап Чекит медиа сайтынан таанышыңыз.